Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга Бишкек шаарынан салам жолдоймун. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин ар дайым Кыргызстанга келгенге чейин сиздер мени Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын менен жогорку кеңешке депутат кылып шайлагандан бери Кыргызстандан түз эфирге чыгып, саламдашып, акыркы болуп жаткан жагдайлар боюнча өзүмдүн ой пикиримди айтып, ушундай бир жакшы сиздер менен байланышып турган элем. Бүгүн дагы байланышып жатам. Тилекке каршы акыркы соңку күндөрү бир аз сыркоолоп калгандыгыма байланыштуу журналисттер менен байланыша албай, аларга интервью бере албай, жакшы баягы сиздер менен саламдаша албай калдым. Ал үчүн кечирим сурайм. Акыркы жолу ушул менин дипломума байланыштуу Жалал Абад мамлекеттик университетинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу УКМКга тергөөгө кирип чыккандан кийин, сурак берип чыккандан кийин аябай катуу ооруп калып, бир жолу араң сессияга барып, анан кийин үйдө дарыланып жаттым. Урматтуу мекендештер, аталар, апалар, курбу курдаштар, агалар, эжекелер, көпчүлүгүңүздөр мага абдан көп суроолорду берип жатасыздар. Ушул социалдык тармактардан менин жеке кат куржунума суроолорду берип жатасыздар. Сен эмне чын эле ушундай бир дипломду алганыңда ошол чабалдыктар кетти беле, өзүң окуп алдың беле, сенин өмүр баяның кандай, деги эле диплом маселеси эмне себептен сага эле жабышып калды деп ушундай сарсанаа болуп суроо берип жаткан биздин мекендештер да көп. Менин өмүр баянымды жакшылап окуп билип, мен жөнүндө жакшы ой пикирде калган биздин мекендештер дагы көп. Диплом маселесине токтолгонго чейин мен өзүм тууралуу айтып берсем, көпчүлүгү менин соңку мына азыркы бийликке, деги эле мурдакы адилетсиз бийликтерге айтып жаткан сын көз карашым аркылуу жөн гана баягы чыканактай кыз дейсиздерби, чөкөдөй кыз дейсиздерби, айтор жаш Кыргызстанда өзүнүн ой пикирин тайманбай айтып чыккан жаш кыргыз элинин кызы катары тааныйт экенсиздер да. Мен 1994-жылы 19 февралда кычыраган кыштын айында орозо мезгилинде төрөлгөнмүн. Менин атам жөнөкөй мамлекеттик кызматта иштеген, кандай десем эми мындай жөнөкөй катардагы кызматчы, электрик болуп эмгектенди, бир 30 жылдан ашык. Апам дагы жөнөкөй эле карапайым аял катарында мамлекетте ушул көптөгөн биздин мекендештерибиздин балдарын окутуп, мугалим катарында иштеди. Болгондо дагы абдан дасыккан адистердин бири эле. Тилекке каршы 2019-жылы мен апамдан айрылып калдым, көпкө созулган рак оорусунун айынан. 3-1 тууганмын. Үйдө эң кичүүсүмүн. Эң улуу агамды билесиздер. Анан ал агамдан да айрылып калдым. Жалгыз гана азыр эжим калды. Атам бар, Кудайга шүгүр. Туугандарым да бар. Апам тарабынан туугандарым чоң кызматтарда иштеп, өздөрүнүн билими менен, өздөрүнүн аракети менен ушундай бир кызматтарынан көтөрүлүп, элге эмгеги сиңген инсандар. Менин тайкелерим, тайэжелерим десем жаңылышпайм. Атам дагы үч эле аз эле бир тууган болгондуктан, кандай десем, биздин үй бүлө чакан гана үй бүлө десем жаңылышпаймын. Ал эми мен 2000-жылы мектепке 1-класска окууга кирип, 2011-жылы мектепти Жумакадыр Мойдонов атындагы номер 11-мектебин аяктап, 2011-жылы ошол эле жылы баягы мен ОРТ деп коет бизде, ошол мамлекеттик тестти тапшырганымда жакшы бала алып, ушул Бишкектеги чоң 5 окуу жайга өтсөмбү деп анан мага сунушташып, апам дагы сунуштап ошол жылдары Кыргызстанга окуп, ошол милицейский академия деп коет. Ушуга мен өзүм кыргыз элине кызмат кылыш үчүн окусамбы деп ойлонуп, бирок тилекке каршы өзүмдүн келечегимди ошол мезгилде Бишкектеги окуу жайлардан көрө албагандыгым үчүн мен апама айтып калдым: апа,
эгерде атам экөөңүздөр мага уруксат берсеңиздер, мен бир тууган агамдын колуна барайын Москвага. Ошол жерде окууга тапшырып, окуп, анан кийин ушу Кыргызстанга салым кошсом, ушул жерге келип окусам, кайра окуумду улантсам, бир кыргыздын керегине жараган кыздардын бири болсом деп экөөбүз сүйлөштүк. Анан атаман дагы уруксат сурадым. Атам болсо ар дайым баягы мен атанын кызы болгондуктан ар дайым менин ар бир тандоомду сыйлап, ар дайым өзү жол көрсөтүп, өзүнүн ак сөзүн айтып, туура жолду көрсөтүп тургандыктан заматта эле атам колдоо алды. Албетте баягы көкүрөк күчүгүнөн, өздөрүнүн ушу кенже кызынан болгондо да мен эжем турмушка чыгып, өзү үй бүлөлүү болуп жүргөндүктөн, бир тууган агам Москвада көп жылдардан бери жашап жүргөндүктөн, мен үйдө жалгыз мен, атам, апам үчөөбүз эле жашагандыктан мени өздөрүнүн уясынан учурушу абдан кыйын болду. Эмне себептен? Себеп дегенде көнүп калышкан, мен дагы ата энеме кыргызча айтканда мындай жытыгып калып, ушундай бир көнүп, алардан да менин кетишим өтө кыйынга учурады да. Анан 2011-жылы мен июнь айларында, июньдун аяктарында аттестатымды алып эле Москвага кеттим. Бардым да бир топ окуу жайларга тапшырганга аракет кылдым. Ленинский проспект деген көчө бар, ал жакта Москвада. Академический метросуна жакын, университетский метро дагы бар, ошого жакын. Ошол жерде университет имени Губкина деген бар, нефтегаз. Ошол жерде юридикалык факультетке тапшырганга аракет кылдым. Барып, проходящий балл, өтүүчү балл 30 балл экен. Анан мен өзүм кыргыз мектепте окугандыктан баягы кандай десем, бир аз орусчадан кыйналып турган убагым эле. Анан бардым дагы баары бир аракет кылып көрөйүн, математикадан жакшы окудум. Баары бир баягы орус тилинен олимпиадаларга катышып жүргөнмүн. Кыргыз мектепте окусам дагы аракет кылып көрөйүн дедим. Мен менен кошо ошол жерден бир Вьетнам улутундагы, Корея улутундагы, ошондой эле баягы Пакистандан келген, Индиядан келген ар кайсы улуттагылар кошо биргеликте ошо Орусиянын башка облустарынан келген жанагы мен сыяктуу эле ошол жарандар келип эле, ошол бөлөк улуттун жарандары келип эле биз чогуу экзамен тапшырдык. Анан экзамен тапшырдык да юридикалык факультетке. Мен ошол жерден 22 балл алдым дагы 30 баллга жетпей калдым. 30 баллга жетпей калдым, мен абдан капаланып чыктым да, мен эми жогорку окуу жайга өтпөй калдым, кандай болот деп чыксам, жеңем ошо раматылык менин бир тууган агамдын аялы, экөөбүз барганбыз. Анан кыжалат болбо, жанагы өтпөй калганымды заматта билген жокмун. Кайсы бир күнү 1-2 күндөн кийинби ушундай бир результатын, жыйынтыгын көргөнү келсеңер болот деди. Анан 1-2 күндөн кийин барсак, жыйынтыктарын илип коюптур. Ошондо мен 22 балл алып, 8 балл жетпей калган да. Анан ошол жерде мен башка ошол Орусиянын башка облустарынан келген башка ушул мен сыяктуу баягы сынакка катышкан жигит кыздардын балдарын карасам, алардыкы кээ бирөөлөрдүкү 2 балл, 3 балл алгандар да бар экен. Анан мага ал нерсе мотивация болду. Анан ошондо мен өзүм окуу жайларга барганга, кээ бир окуу жайларга ошентип атып август болуп кетип, мен кечигип калдым да. Кечигип калып, анан айттым, мейли эми баягы мен кыргыз мамлекетинин жараны болгондуктан көпчүлүк бюджетке өтө турган жанагындай окуу жайларда квоталар чектелип калыптыр. Эртерээк келсеңер балким өтөт белеңер деп ошол жерде айтып калышты. Анан мейли 11-класстын аттестаты менен 2 жыл колледжге окуйн дагы, анан кийин окуумду жогорулатып аламын. Мага да бир топ жеңил болот, контракт азыраак экен деп 2 жылдык Московский бизнес колледжге тапшырдым. Бизнес колледжге тапшырып, собеседованиядан жакшы балл алып өтүп кеттим. Өтүп кеттим да, ал жерде бухгалтерский учет, спецбухгалтер ушуга тапшырдым. Анткени бир тууган агамдын кеңеши ошол болду. Сен бул учетко тапшырсаң, бул жерде эсеп менен иштеген жаштар абдан жакшы айлык алат, өзүңдө келечегиңе жакшы, ушундай бир мүмкүнчүлүктөр бар Москвада деп калды.
Бирок мен жан дүйнөмдө ошол баягы юридикалык факультетке өтөйүн же болбосо кайсы бир коомго аралашып ушундай бир өзүмдү башка тараптан көргүм келген да. Анан кийин макул деп ошондо контракт 52.000 рубль болчу. Бир тууган агам ошол контрагымды төлөп окууга киргизди. Анда мен 17 жашта элем. 17 жашымда Москвада мен бизнес колледжге учет спецный окууга кирдим дагы, анан окуп жүрдүм. Москвада биздин кыргызстандык мекендештер абдан көп болчу ошол мезгилде. Бирок баягы эрте менен эрте туруп агамдын балдарын мектепке апарат элем дагы, анан кийин эле ошол метро менен окууга барчумун. Ошол кезде студенттерге атайын баягы студенческий билет алгандарга студенческий проездной деп коет. Баягы проезднойго сен арзандатылган баа менен проездной аласың. Ал надземный транспорт, подземный транспорт деп коет. Жердин үстүндө жүргөн жанагы коомдук унаалар, жердин астында жүргөн унааларга ушундай бир транспорттарга арзандатылган ушундай проездной аласың. Жердин үстүндөн жүргөндөргө 230 рубль төлөйт элем бир айына. Метрого жердин астында жүргөн ушу поезддерге 250 рубль төлөчүм. Ошо менен жалпы жондан бир айына мага 500 рубль каражат кетчү эле. Үйгө келип тамактанчык, үйдө мен байкемдин балдары менен биргеликте ойноп, алар менен биргеликте менин балалыгым өттү десем жаңылышпайм да. 17 жашымда окууга кирип, 19 жашымда аяктадым. 19 жашымда аяктадым да, анан мен ошол жерде Москвада окуп жүрүп, биздин мекендештердин мен сыяктуу 17, 18, 19 жаш мындай кандай десем, мен сыяктуу жаштардын ошол жерде кыздардын айрыкча пол жууп, жигиттердин кар күрөп, ата энесине акча салып жүргөн баягы арыз арманы алардын кандай десем, мигранттык жашоосу ушунчалык жан дүйнөмдү баягы кандай десем башкача ойго салган да. Эмне себептен жаштар ушул кычыраган мына биздин кошуна мамлекет Казакстандын жаштарындай болуп керемет ушундай университеттерде окубайт көпчүлүгү? Эмне себептен биздин жаштарга мүмкүнчүлүк түзүлбөйт? Эмне себептен ушундай студенттерге ар кандай мүмкүнчүлүктөр каралбайт деген ойлор мени кыйнай берчү да. Анан мен колледжди бүткөндөн кийин апам айтып калды, ошо колледжди бүтө элек окуп жүргөндө 2012 жылдары бир ноябрь айларында апам айтып калды, мен 2011 колледжге окууга кирип жатпаймынбы? Ошол жерде мекенчил жаш деген гезит бар. Барып ошол жерге бош убактыңда бекер жүргөнчө бекер иштегениң жакшы, үйрөнөсүң, коомчулукка аралашасың, кыргыздарга жардам бересиң деп калды. Анан макул деп мен издеп Олимпийский мына проспект Мирада Олимпийский деген чоң бир эме бар эле, ошол жерге барып, анан мына Темирлан Бекботоев деген агабыз бар, өзүңүздөр азыр Facebook социалдык тармагынан кирип карасаңыздар болот. Ошол Facebook социалдык тармагында өзү активдүү отурат. Иман Нуру партиясынан депутаттыкка ат салышты, кандидат болду, талапкер болду. Ошол агабыздын колунда мен алгачкы жанагы журналистикага таштаган алгачкы кадамым ошондо. Мен бухчет специнде окуп жүрсөм дагы өзүм ушу жан дүйнөм коомдук иштерге тарта берди. Анын мекенчил жаш деген гезитине ишке кирип, сайтын карап, анан мен ошондо гезиттерди ошол эле учурда биздин кыргыздардын медцентр деп коет, ошолорго гезиттерин ташып алып барып берип, ошол жердеги баягы биздин мекендештердин жашап иштеп жүргөнүн дагы да мындай кененирээк таанышканмын да. Ошону эскерте кетейин дедим. Жана резюмеңде мекенчил жаш деген газетада ушинтип журналист болуп иштеген экенсиң, мунун чынбы же кандай деп сурагандар да көп болду да. Ошон үчүн тактоо иретинде мен кыстарма катарында айтып атам. Ошентип ал жерде бир жарым жылдан көбүрөөк иштедим, окууну да бүттүм. Анан Кыргызстанга каникул учурунда ошо дипломумду алып келдим. Дагы анан ошо кайра эле ошо Москвага окууга тапшырайын деп жаткан учурумда апам айтып калды. Кызым, сырттан ошо журналистика факультетине окууга тапшырып койбойсуңбу? Сен өзүң гезитте да иштеп калдың, сайттарда да иштетип калдың. Өзүң болсо коомдук иштерге аралашып, ушу кыргыздарга жардам бергенге аракет кыласың. Бош убактыңда бир бизнес жасаганга аракет кылып көр деди.
Анан эми сен сырттан окуп калдың деп айтышат го, апа кандай болуп калат десем, мен деле биринчи баягы апам филология факультетинде ушу мугалимдикти бүткөндүктөн апам айтып калды, мен деле биринчи училищени окуп, анан сырттан ошо филологияда ошол немени мугалимдикти окуп бүттүм. Ошондуктан сен такыр эле тартынбай окуй бер, мен абдан мыкты мугалим болдум, көптөгөн окуучуларды окуттум деп калды. Апам өзү филолог болгондуктан, кыргыз тили, кыргыз адабияты мугалим болгондуктан туура жазганды, адабий сөздөрдү деги эле кыргыздын чыгармаларын мен апамдан үйрөнгөнмүн. Анткени басып туруп эле мага ошо кыргыздын кандай десем чыгармаларын, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын деги эле көп бүткүл окуган китептерин айтып бере берчи. Мен ошондон улам кызыгып бар жок чыгармаларды окуп чыкканмын десем жаңылышпаймын. Мага биринчи билимди ушу апам өзүнүн эне сүтү менен кошо өзү айтып жүрүп берген. Анан мен Жалал Абад мамлекеттик университетине, журналистика факультетине 3-курстан отуруп, ал жерде 4 жыл окудум. Сырттан окудум, сессияларга өзүм барчу элем, керек болсо гос экзаменге өзүм барып, суроолорго өзүм жооп берип, дипломдук ишимди өзүм жазганмын. Мына ошол мен Жалал Абад мамлекеттик университетинен алган дипломум, урматтуу мекендештер. Ичин ачып көрсөтүп коеюнчу. Мына 2017-жылы 5-июнда мына кол коюлуп алган дипломум. Эми эмне себептен мага диплом маселеси көтөрүлдү? Эмне себептен мага ушунчалык каршылыктар болду? Эмне себептен келип Кыргызстандагы адилетсиздик жалгыз ушу өзүңүздөр баягы лакап катары айтып жүрөсүздөр, чыканактай кызга ушунчалык каршылыктар болду? 1 жыл мурда азыркы келген бийликтин жосунсуз жоруктарын, туура эмес кылган иштерин айткандыгын мен ушундай таптатынакай эле таптаза алган, өзүмдүн эмгегим менен алган дипломумду жокко чыгарууга алып келди. Ушул нерсеге сен азыркы бийликке айткан сындарыңа, ачуу ушундай бир пикирлериңе өкүнөсүңбү дегендер көп болуп жатат. Жок, мен өкүнбөймүн. Эгерде башыма ушундай кыйын иш түшөрүн билип туруп, ушундай бир кыйынчылыктарга кабылаарымды алдын ала билип туруп, ушул жолго барасыңбы десе дагы мен ооба демекмин. Анткени мен тандаган жол татаал кыйын жол, бирок арты жакшылык менен бүтөт. Жашоо бул дүйнө менен эле чектелбейт, урматтуу мекендештер. Кудайыма миңде миң, элибизге миңде миң мындай ыраазычылык билдирет элем да, анткени мен жашоонун ачуу таттуусун жаш туруп билип алдым. Чындык үчүн күрөштүм, жаш болсом дагы, жакындарымды, ошол эле апамды, агамды жоготсом дагы, кандай десем мен сынбадым, анткени бул Кудайдын биздин башыбызга салган сыноосу. Мен бул жашоодо эң чоң жоготууга душар болгонмун. Депутаттык мандатты алып коюу менин кылымды да кыйшайткан жок. Анткени жакыныңды жоготуу бул абдан чоң оор тиет да. Ал эми мандатты алып коюу бул дүйнөдөгү байлык эмес, бул жетишкендик эмес. Жетишкендик мага ишеним көргөздүңүздөр. Менин жетишкендигим сиздер менин таза, туура жолдо жүргөнүмдү билесиздер. Менин өкүнгөнүм эмне? Биздин миллиондогон мекендештердин тагдыры талкаланып жатканы. 30 жылдап ошолордун жашоосу үчүн күрөшпөгөн, ошолордун жашоосун талкалаган, бизди ушул чет мамлекетке тентитип койгон Аскар Акаевдин акталгандыгы. Кум төрө маселесинде биз Садыр Нуркожоевичке ишеним артып, аны колдогонбуз да. Бирок ошол кум төрдү талкалап, кыргыздын ырыскысына түкүргөн адамдын акталганы. Ушул мени абдан жан дүйнөмдү жаралайт да. Кечирим сурайм, абдан бир эмоцияга берилип кетип атам, анткени биз чындыкка жетебизби деген нерсе кыйнап атат да. Урматтуу мекендештер, мен бир тууган агам менин колумда жан берди. Жөн эле туруп, ошо жүрөгү кармап калып жан берген учуру болду. Ошондо да сынбаган агамдын 40-ын өткөрүп коюп, аза күтүп кетип аткан жеримде мени кармап кетишкенде сынбаган
депутаттык мандатты алып койсо сынып калмак белем. Ушундай адилетсиздик көрсөтсө сынып калмак белем. Менин мисалымда сиздер азыркы бийликтин чыныгы жүзүн көрдүңүздөр. Алар кандай адамдар, кандай коррупционерлерди актап атат. Алар кыргыздын ырыскысына кантип түкүрүп жатат. Булардын чыныгы жүзү кандай, баарын көрүп жатасыздар. Шайлоо учурунда Кыргызстанды бажырайта мен бандер илген жокмун. Бир да агитатор, үгүтчү, насаатчы жалдаган жокмун, акча жумшаган жокмун. Чырылдап кичинекей болсом дагы чындыкты айтып жүрдүм. Ошол эле учурда мага ишеним арткан бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын бар жок өкүлдөрүнө, бар жок мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирем. Айрыкча чоң ыраазычылыкты, чексиз ыраазычылыкты Адахан Кимсанбаевичке билдирет элем да. Мага окшогон жаш кыргыздын карапайым кызы, элим жерим деген баягы үмүтүбүздү, тилегибизди баягы ишке ашырып, бизди өзүнүн партиясы менен алдыңкы катарда, шакирт катарында кабыл алып баргандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Мына кыргыздын чыныгы лидери кандай болуш керек? Бар жоңуздар айтасыздар, Мадумаров текебер, Мадумаров деген ушундай бир туура эмес иштерди кылган депчи. Жок, кезинде мен Садыр Жапаровго кандай ишенсем, Мадумаров деле ушул жакшы үмүт тилеги менен кайсы бир жетекчилерге ишенген чыгар. Бирок алардын курмандыгына айланып калган учурлары болду. 30 жылдап ушундай каралоого сынбай, 29 жашынан депутат болуп, элге ак кызматын арнап, ушинтип сынбай чачтары агарса дагы эркинин күчтүүлүгүн айынан келатат. Анткени элге болгон сүйүүсү чексиз. Мен ошол кишидей болгум келет. Ооба, ар бир эле адамдын өзүнө жараша кемчиликтери болот. Мен ошол кемчиликтерден сабак алып, ошол кемчиликтерди кетирбегенге аракет кылам. Мен азыр болгону 27 жаштамын. Буйруса, ушу мына Кыргызстанда адилетсиз менин дипломумду сен дейт, бухгалтерский учетту бүтүп журналистикага өткөнсүң, бул туура эмес дейт. Мындай тартип 2015 жылы кирген мындай мыйзам, урматтуу мекендештер. Мен 2013 жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинде тапшырып жатпаймынбы? Ошондо булар жанагы УКМК, Билим берүү министрлиги, ошондой эле БШК, Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамсыз эле, адилетсиз эле менин мандатымды алып коюшту. Урматтуу мекендештер, мага колдоо көрсөтүп, мага ишенип, ошол жерге шайлап алып келип, менин деген жанагы туура эмес кээ бир ушул чачымды жайып, же болбосо сиздерге кайсы бир баскан турганым жакпаса, ачуу сыныңыздарды айтып, өзүңүздөрдүн элегиңиздерге салып, бышырып, ушинтип бир жакшы тарбия бергендигиңиздер үчүн рахмат. Мен сынбаймын, мен чөгөлөбөймүн, мен кечирим сурабаймын, анткени мен туура эмес иш кылган жокмун. Мен элдин астында башымды бийик көтөрүп, басып жүрө беремин. Бул Борбордук шайлоо комиссиясы менен, Билим берүү министрлиги менен, УКМК менен соттошпоймун, анткени мен сотторго ишенбеймин, урматтуу мекендештер. Кыргызстан менин жогорку билимимди жокко чыгарып койсо, мен Москвада деле окуп, 4 жыл аралыгында, 5 жыл аралыгында жакшы баа менен күндүзгү бөлүмгө окууга тапшырып, далилдеп кое алганга акылым да күчүм да жетет. Кудай мага узун өмүр берсин. Азыркы бийликтин каяка чейин барар экендигин, кандай адамдар экендигин дагы да келечек көрсөтөт. Биздин дагы кандай кадамдарда басарыбызды, кандай аракеттерди жасарыбызды келечек көрсөтөт, урматтуу мекендештер. Ушундай Кыргыздын келечегин талкалаган Аскар Акаев акталып аткан жерде кандай жакшылык күтсө болот? Мен түшүнбөйм. Ошондуктан айтар элем, эч качан жакшылыктан үмүт үзбөңүздөр. Демек, карапайым үй бүлөнүн кызы, акчасы жок болсо дагы апасы берген, коом берген, эл берген билим менен жогорку трибунага жетет экендигин далилдеп койдук. Мага окшогон акчасы жок болсо да 27 жаштагы, 26 жаштагы кыз 2 жолу шайлоодо жеңип келип депутат болуп, элдин чындыгын чырылдап айтып, ушундай үлкөн байлыгына, бийлигине чиренген, азуусун кайраган ушундай бир көпөстөрдү титиретип кое алат экендигибизге ишенсек болот.
Демек бириксек бар жогубуздун колубуздан келет. Биз Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттердин катарына кошо алабыз. Биздин колубуздан келет. Эч качан сынбайлы, ар дайым ачуу болсо дагы, бизге жеке өзүбүзгө зыян келсе да чындыкты айта берели. Жеке чындыкты айтып жүрүп мен гана зыян тарттым, урматтуу мекендештер. Бирок элге эртеңки келечегине пайда болду. Ошондуктан жанагындай жосунсуз жоруктарды жасап, ушундай адилетсиз кадамга барган бийликти да кечирдим. Алардын жанагы үрүп чыккан дөбөттөрүн да кечирдим. Болгону Кудайга салдым аларды. Бул жашоодон кийинки жашоо бар. Ошол жашоодон корколу. Кудайдын таразасы бар, Кудайдын соту бар. Ошондуктан мен башымды бийик көтөрүп, сиздердин араңыздарда дагы да чындык үчүн күрөшөм. Кыргызстандын эртеңки жаркын келечеги үчүн күрөшөм. Мага сабак айтып, туура жолуңуздарды көрсөтүп, колдоп турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз сынбайбыз, биз күрөшөбүз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ушундай бир дасыккан, жакшы, эр жүрөк, Кыргыздын эртеңки келечеги үчүн күрөшкөн жаштарга бай. Менден кийинки келе турган азамат эжекелерибиз дагы ушул трибунада туруп сиздердин чындыгыңыздарды жеткирет. 5-чи микрофон эч качан токтоп калбайт. Ошол 5-чи микрофондон элдин чындыгын талашып турган үндү угасыздар буйруса. Саламат болуңуздар. Мен сиздер менен коштошпоймун. Дагы да көптөгөн маселелер бар буйруса. Ден соолугумду чыңдап алгандан кийин дагы да байланышабыз. Саламат болуңуздар.